Нарын облусунда акыркы 10 айда 25 кылмыш иши жашы жетелектер арасында жазалгандыгы облустук прокуратура тараткан маалыматында айтылат. Жасалган кылмыштардын басымдуусу уурулук. Тагыраагы 25 фактынын 19 эле уурдого шек саналгандар, калгандары болсо денеге оор залал келтирүү жана анча оор эмес тоноо, опузалап талап кылуу фактылары түзөт. Кылмыштар 35 баланын катышуусунда жазалып, анын 28и окуучулар болгон. Жаш жетелектерге карата жазалган кылмыштар былтыркы жылы ушул убакка салыштырганда аябай эле төмөндөдү. Жаш жетелектерге карата жазалган кылмыштар быйылкы жылы 16, былтыркы жылы болсо 40ка чукулдаган кылмыштын саны. Көзөмөл органынын жүргүзүлгөн статистикасында балдарга карата жазалган кылмыштардын көпчүлүк бөлүгүн жашы жетелектерди никеге тургузуу фактысы түзөт. Жыл башынан бери облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан никеге мажбурлап тургузуу боюнча 5 кылмыш иши козголгон. Бирок тараптардын өз алдыларынча келишип алгандыктан иш сотко жеткен эмес. Жалпысынан бүгүнкү күндө бул мектеп окуучулары арасында топтошуу, мушташуу же болбосо жанагындай мектептеги рекетчиликтер жок дегенден биз алыспыз. Бирок салыштырмалуу мурунку жылдарга баягы резонанс жараткан мындай кылмыштуулуктар бизде жок. Ошондой эле баягы өзүн өлтүрүү, бул суицид деп коет, бул да мурунку өткөн жылдары 8 болсо быйыл 3 болуп атат да. Бул жылдан жылга асаюу. Бүгүнкү күндө өтө начар деңгээлде десек болот, мектеп менен ата-эненин байланышы. Бизде башталгыч класстарда ата-энелер жада калса ёлкасына, ар бир иш-чарасына чогуу келип бала менен бирге болушат дагы. Жогорку класска өткөндөн кийин баланын ата-энесин мектепке алып келиш азап өзү. Анан ушул нерселерди жоюу, ата-энени мектепке тартуу, сиз айткандай ортодо көпүрө болуш үчүн бизде быйылкы окуу жылынан баштап ар бир мектепте ата-энелер мектеби уюштурулуп жатат. Өспүрүмдөрдүн арасында кылмыштуулуктун азаюусу тартип сакчылары окуучу, мугалимдер менен тыгыз иш алып баргандыгынын натыйжасында жетишилди. Жыл башында ички иштер башкармалыгы тарабынан балдар кылмыштуулугунун алдын алуу жаатында окуучулар арасында бир катар иш пландарды бекиткен. Ошонун негизинде иш алып барылууда. Балдар арасында терс көрүнүштөрдү болтурбоо багытында Нарын шаарындагы Муратбек Рыскулов атындагы Академиялык музыкалык драма театрында келечекке таза кадам аталышындагы облустук деңгээлдеги форум өткөрүлдү. Ага облустагы мекеме уюмдардын өкүлдөрү, шаардагы мектеп окуучулар, мугалимдер катышып, президенттин облустагы өкүлү сөз сүйлөдү. Эгерде өмүр бою кыйналбай жашайын десеңер, азыр бир аз кыйналып коюш керек. Анын үчүн эмне кылыш керек? Анын үчүн жакшы окуш керек, билимдүү болуш керек. Билимге салынган инвестиция бул эң туура салынган инвестиция. Облустук деңгээлдеги иш-чарага улай балдар арасындагы терс көрүнүштөрдү алдын алуу жыйыны Нарын шаардык ички иштер бөлүмүндө дагы өткөрүлдү. Анда өспүрүмдөр катышкан кылмыштар боюнча театралдаштырылган коюмдар коюлуп, жашы жетелектердин мыйзамда каралган жаза жоопкерчилиги боюнча видео материалдар көргөзүлдү. Нороз Аблаев, Өлкөдеми, Нарын шаары.